Assalamu алейкум достор. Ачкыч жасоо кесиби боюнча аппараттарды бир катар маалымат берип кетейин. Бул турган эки аппарат. Бул аппарат жана бул аппарат. Бул лежащий станок деп коет. Буну вертикальный станок деп коет. Бул ачкычты ушу эки станок менен жасалат. Негизи эле копия кылганда ушул эки аппарат менен кылынат. Бул орточо качестводагы Defu деген фирманыкы. Булардыкы bundan da kımbat firmalar var, ardan firmalar var. Bu ortaço kачествосundагы орточодагы firma. Бұл firma olsa бұл firma тоже Defu firmasыныкы. Бұл дагы орточо качествода. Булардын түрлөрү аябай көп. Анан акчасына жараша качество болот. Кандай firma алыш керек? Аны атайын сайттардан карасаңар, салыштырмалуу видеолор бар ар бир фирманы. Бирок негизи эле детальдарына карасаңар деле билинет. Негизи мындай болуп көрүнүшү мына ушундай болуп, бул жагындагы точилкалары, светтери, болору ушундай көрүнүштө боло турган болсо, ал көбүнчө эле оригинал фирмалар ушундай видте жасайт. Эгерде ал дешевый боло турган болсо, көбүнчө бул крышкалар болбойт, өзгөчө бир моторлор да ачык болот. Андай аппараттар, алдын эле айтып кетейин, ал аппараттар жакшы жасай албайт. Тез эле бузулуп калат. Ошон үчүн сразу алганда оригинал алгансыздар. Буну каяктан алабыз? Биринчи Кытайдан алса болот. Анан Россиядан заказ берсеңер болот. Авитодон карасаңыздар болот. Эң эле жакшысы жаңы Кытайдан заказ берген жакшы. Себеби жаңы баары бир орточо 5-10 жыл өтө жакшы иштеп берет, өзүн актайт, өтө бышык, бузулбайт жана бул таштары сатылат. Мен дагы сатам, менден заказ берсеңиз дагы болот. Бул точилкалар сатылат, бүт эле запчасттары негизи сатылат. Бул жакта ремен деп коет ушулар. Негизи эле свет, айтор бардыгы эле сатылат. Бул тисаларына чейин сатып алса болот. Экинчи станогубуз болсо, бул станок булардын фирмалары ар кыл болот, размерлери ар кыл болот. Азыр бул аппаратыбыздын негизи бунун орточо баада алса болот. Булардын баалары ар жерде ар кыл болот. Кытайдан алсаңыздар арзаныраак келет. Негизи чын айтканда Россияга караганда Кытайда арзан келет, бирок Кытайдан бир аз күтүп каласыңар. Качествосу жагынан болсо, ошол ушунча Defu деген фирмаларды же болбосо дагы карасаңар, дагы көптөгөн фирмалар бар. Ошол фирмасына карап ала бересиңер. Буларда көбүнчө самый дешевый деле вертикальныйде иштей берет. Буларда эң больной нерсе, мына бул жердеги тисалары тез-тез жейилет дагы, могу тисалары сатылат. Ошол тисаларды алмаштырып турасыңар. Себеби бул жакта копир кылып атканда тисага тийип кетет, ошентип тез-тез алмашып турат. Бул аппарат өтө арзан турат. Бул аппарат орточо 20 миңге чейин турат. Бул аппарат болсо, мен бушнийлардын бааларын айттым, 50 миң территориясы турат. Жаңылары бир аз кымбатыраак. Үчүнчү аппаратыбыз болсо, бул X-Horse компаниясы чыгарган Dolphin 005 деген аппарат. Бул ЧП станок, өзүнүн аккумулятору менен алыстан телефон программа аркылуу башкарыла турган аппарат. Бул машинанын ар бир машинанын база данные, бунун данныйында бардагын ошол машинадагы эшиктеги пин-коддорду тергенде жасап берет. Бирок бул аппаратты профессионалдык деңгээлде иштеп калганда алсаңар жакшы болот. Себеби бул аппарат өтө кымбат, биринчиден. Экинчиден, бул аппарат официальный иштесеңиз, анан кийин доступ берет. Потому что бул аппарат ачкыч жасап атканда лимит сурайт. Мисалы, көптөн бери иштеп, көп копир кылган, көп ачкычтар жасаган, көп утерия күчтөр жасаган адамдарга гана доступ берет. Эгерде жаңы алып туруп бир утерия болгон жоголуп кеткен, ачкычты жасайм десеңиз, бул баланс деп коет. Баланс жетпесе жасабайт. Ошондуктан профессионалдык деңгээлде иштеп калгандан кийин алсаңар жакшы болот. Бунун түрлөрү аябай көп. Бунун бунгачы китайский версиясы бар, Panda деген арзаныраак. Бунун рыноктагы баасы 150 миң сомго чейин турат. Эми долларга карап ойной берет. Бирок булардын кандай плюс, кандай минустары бар. Бунун эң эле минусу бул батарейка, жана эң эле плюсу дагы батарейка. Потом эмне үчүн десеңер, бул ток менен иштебейт, телефон сыяктуу болуп, батарейкасын мындай батарейкасы алмашатырган болуп калышы мүмкүн да, эгер тынымсыз иштетсечи. Плюс жагы да ошол батарейка, себеби бул мобильный болгондуктан алыс ток жок жерлерге дагы алып барып аппарат менен иш кылсаңар болот. Атайын бул Европа стандартына жооп берген аппарат.
тили англисче, орусчага да которулат. Анан кийин атайын ошол мобильныйге ыңгайлаштырылган. Бул жакта туткучтары бар, көтөрүлөт. Салмагы 15 килограммдан ашыгыраак, 20 килограммга жакын. Кытайский аппараттан караганда бунун мынагул фреза алган жери 22 кытайскилер 2ге чейин алса, бул 2,5га чейин фрезаны кадайсыз. Капирлери бири-бирине чөөрөт. Тиса китайскилерде мисалы бир эле фреза болот, европейский стандартта булар M1, M2, M3 деп кете берет. В основном M1, M2 ишти кылат. Китайскилерде болсо бир эле тиса болот. Bundan kийинки версияларда уже бул жагында экраны, анан кийин бул жагында уже тисасы бир эле тиска менен чыкты. Бул аппарат заряд алат. Заряд толот. Толгондо жагынан жандырсаңар зарядын, Bluetooth'ка уландыбы, процесс кандай кетип атат, полный бул жагында көрсөтүп турат. Өзүнүн бул жеринде атайын светильниги бар. Анан комплегинде атайын бул оригинал шотка эмес, X-Horse компания өзү шотка берет жана мондай атайын өзүнүн бул запчастарын бошотуп катырганга шестигранный ключ менен келет. Бул жерде атайын кармашкасы бар. Ошол заготовкаларды коюп койгон. Башка өзгөчөлүгү жок. Мына бул жерде бир мусор салгычы бар, болду. Коробкасы азыр жок, бир коробкасында деле айта заряднигинен башка эч нерсе жок. Ал жакта кандай колдонуу боюнча бир аз маалымат бар. Туугандар, бул аппарат бул китайский версиясын, ушул версия, bundan кийинки дегиле ушул чипы станокту кандай түрлөрү болсо да бизден заказ берсеңиздер болот. Биз өз алып келип, полный кандай иштейт, силерге түшүндүрүп беришке аракет кылабыз туугандар. Бул эми чисто ачкыч жасаган туугандар үчүн мына 300 станок бар. Андан сырткары дагы башка станоктор бар. Аларды дагы тартып көрсөтөбүз. Азыр мынакей бул жакта дагы бир аппарат турат. Бул аппарат ошол чипы станокко окшогон, только ручной варианты. Бул мисалы копия кылганда Honda, Toyota ачкычтарын копия кылганда эң мыкты деңгээлде копия кылат. Бул дагы X-Horse компания чыгарган Dolphin деген аппарат. Бунун моделин точно унутуп атам, бирок бул ушул эле чипы станоктун ручной версиясы. Бунун орточо баасы $1000 жакын болуш керек. Бундайды дагы заказ берсеңер болот. Бул дагы өтө пайдалуу, өтө жакшы аппараттардын бири болуп саналат. Туугандарда ачкыч жасоо боюнча көп эле негизи аппараттар бар. Азырынча мына ушул аппараттар жөнүндө маалымат. Кызыккандар болсо иншалла жазсаңыздар толугураак маалымат беребиз. Баарыңарга ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум.